Бул Барпы айыл өкмөтүндөгү номер 27 минералдык булак чыккан жер. Булактан 21 сентябрдан бери суу алууга мүмкүнчүлүк жок. Азыр суу ашып ташып жаткан кез. Кызыл китеп менен белгиленген бул мынау үй турган навес и насос турган жер источниктин. 5 күндөн бери Келечек ишканасынын 280 адам иштеген филиалында жумуш токтоп турат. Алар Барпы айыл өкмөтүнүн наразылыгын билдирүүдө. Анткени жергиликтүү бийлик бир адамдын намында турган жерди экинчисине мыйзамсыз өткөрүп жиберген. Эгерде биз буну производствону токтотсок, азыр бизги базар күндөрдө токтоп атат уже. Келерки рынокто ham жоготобуз. Бул жерде лицензия, башкаларды алып бүт бар жогу берилген. Закон түрүндө фондторду төлөйбүз, соцфондторду төлөйбүз. 21 сентябрда жердин экинчи ээси келип, булакка өтүүчү жолду унаасы менен тосуп койгон. Келечектегилер суу чыгаруу дал ушул айларда кызуу болуп, сезондо иштеп калууга аракет жасашат. Андыктан иштин азыр үзгүлтүккө учурашынын кесепеттери 2 эсе оор, дейт ишкананын кароолчусу Шанугүл Арапбаева. Анан кийин мен ошо сот аткаруучулардын алдында эле айттым да, мен деген ошол качан Тумановдор кеттесе кетти, мен бу жерде деген моюнда канча нерсе бар. Булар мени келип дайым эле чыгып кеттишет. Биз органдарга кайрылганбыз. Өткөндөгү басып алуу боюнча аныкталып, ошо дөөлөт деп ошо башталган Эргешев бүгүнкү күндө камакка алынды. Прокуратурага кайрылып атабыз. Эми ошо экөөнү дагы жоопко тартсын деп. Казыбек Ташиев жерди ижарага алган экинчи ишкер. 3 гектар 80 соттук жер тилкесин ал айыл өкмөттөн мыйзамдуу түрдө алганын айтууда. Колунда мыйзамдуу документтери бар экенин, унаасы өзүнө тиешелүү жерде токтоп турганын кошумчалады Ташиев. Жайыт комитетинен менен келишим түзүп 4 жылга ушул 3 гектар 80 соттук жерди ижарага алганмын. Ижарага. Bundan 1 жыл мурун 2015 жылы Келечек жабык акционердик коому Барпы айыл өкмөтү менен келишим түзгөн. Ага ылайык Келечек жерди пайдаланган үчүн Жайыт комитетине 1 миллион 400 миң сом ижара акысын төлөшү керек эле. Комитет ижарачылар бул акчаны убагында төлөбөгөн үчүн ишкерге эскертүү менен 6 айлык мөөнөт берген. Бирок Келечек талапты аткарбаган үчүн Барпы айыл өкмөтү булактуу жерди иштетүү боюнча ортодогу келишимди жокко чыгарган. Келишим райондордук сот тарабынан, область сот тарабынан, жогорку сот тарабынан бардыгы келишим бузулду. Бизге тиешелүү булактын тегерегинде 3 гектар 80 соттук жер Жайыт комитети кайтадан өткөрүлүп берилди. Берилгенден кийин биз былтыр сот чечим чыккандан кийин Ташиев Казбек менен келишим түзүлгөн. Ал экинчи келишим түзгөн адамга Жайытты биз өткөрүп бергенбиз. Келечек ишканасы болсо келишимдин талаптарын бузбаганын, Жайыт жер үчүн ижара акысын жыл аягына чейин төлөөгө мүмкүн экенин айтат. Бирок айыл өкмөт көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин эле келишимди бузган дейт. Кошумчалай кетсе, Келечек менен Барпы айыл өкмөтү азыр бул талаштуу тилке боюнча соттошуп жатат. Сот 3 гектар тилкени айыл өкмөттүн пайдасына чечкен. Дагы 80 соттук боюнча териштирүү иштери жакынкы күндөрү уланат. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.